Men sizge bir suroğum bar bolçu. Kap etpeseniz jazayın. Men 3 balanın enesimin. Joldoşum menen 7 yıl aldın içkiliktin ayынан ajraşıp ketkem. 3 balamdı inşallah Kudayga şükür ırıskısı menen çoğoytup gelip jatam. Biro ayal zatı oruqçan bolup kalat ekensin. Başından köp kıyınçılık öttü. Barına Allah'ımdın kudreti sınosu dep jaşayım. Жалгыздыкта gün geçirip жашап келип жатам. Менин жүрөгүмө bir insan kirip şirin sözleri menen arbap aldыбы же Allah'ımdın dagы bir kudreti bilbeyim. Al insan 5 vakit namaz okuyt. İnşallah al insan жүрөгүмдүн nazikligin bilip жүрөгүмө daroo орун алды. Никесине өткөрдү. Бирок аралыгыбыз кыйла алыс болгондуктан чогуу жашай албай жатабыз. Анын семьясы жок. Никебизге 4 ай болду. İnşallah al insandı sıйлап урматтап келем. Ушул күндө мен алыстап кетти. Çalsam өчүрөт, жазсам жооп бербейт. Мен аны түшүнбөй жатам. Эркектер эмнеге Аллахымдын парызын колдонуп ушундай мамиле кылышат? Түшүнбөйм. 40 күндүк дааватка барып келди. Анан мага мен 4 аял алам. Seni de карайм деп сөз берген. Бирок моралдык жактан жардам бербейт. Болгону маалда барып турам. Bir туугандары билген. Чогуу жашагыла деп жатышат. Макул дегем. Ал унчукпады. Мен ишим бар, иншалла. Никесине өткөндөн кийин мен ага катуу байландым. Ал үчүн кыйналып жатам. Çalsam байланышпай жатат. Же бир кабарын айтпай, ошондо мен аны күтүп жашашым керекпи? Просто ооруп калдым. Сыгылып давление болуп калдым. Мени ал инсан үчүн bir жамандыгым жок болчу. Эмнеге мындай болду билбейм. Тооба куса жаман оор экен. Кудайга шүгүр иштеген ишим бар. Bir чети кайгылуу, bir чети күлкүлүү суроо экен. Кудайым кубат берсин. Бирок аял заты негизи аманат. Ошо эркек кишинин дагы бул Азирет Умар радыйаллаху дагы муну өтө чоң айыптаган. 4 айдан ашык эркек киши аялын жалгыз чытап сапар тартып кетүүсү бул макрудон бары арамга чейин барып калат. Эгер атайлап чытаган болсо. Эгерде турмуш тиричиликке байланыштуу, кыйынчылыкка байланыштуу, оокатчылыкка байланыштуу кеткен болсо айла жок. Ал кезде аялы дагы өзү эмне кылыш керек? Уруксат бериш керек, ыраазы болуш керек, дуа кылыш керек. Бирок чындап эле алгандан кийин аялды жашаш керек. Аялды алгандан кийин эркек киши чогуу жашаш керек. Керек болсо иттин үнү угулган жерге да барып жатып калбай, эгер ошончолук жакында болсоң, кел үйүңө деп атпайбы? Аял киши колдогу пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткандай бул аманат. Аманатка эч качан кыянат кылбаш керек. Ошондуктан ооба андайлар бүгүнкү күндө көп ширин сөздөр менен келтирет. Азирет Умар радыйаллаху айткан, такыбалыкты сырткы көрүнүшкө, бул тилге эмес, такыбалыкты ичиңерге сактасаңар деп. Ошон үчүн такыбалык имам Мухаммад рахматуллахи айтат, такыбалык бул соодада билет, мамиледе да билинип калат экен. Ошон үчүн соода акчаны көргөн адамдын көзү ойнойт экен да. Ошондуктан сыртынан кимде болсун милайым болуп, ушунча кичпейил болуп, такыба болуп, сонун көрүнө берет экен. Бирок чыныгы такыбалык пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айтканда, ха-хуна, бул жүрөктө деген экен. Ошон үчүн такыбалыкты мамиле менен, жашоо менен, ад-дину муамила, дин деген бул мамилелешүү дегендей, мамиле менен, жашоо менен иш жүзүндө көрсөтүш керек экен. Ошондуктан ата тегин, ал эркек жөнүндө сураштырып, ошон үчүн аял кишилерге вали деп коет, кожоюн керек да. Сөзсүз түрдө кожоюнду кыла турган, тейлей турган. Аталарынан бирөөсү, же болбосо улуу агаларынан бирөөсү, же болбосо бойго жетип калган, пайда зыянды ажыраткан баласы болсо, ошо баласы эмне кылыш керек? Валилик кылыш керек, кожоюндук кылыш керек. Бул кандай киши ала турган киши, эртең күнү тыштап кетип калбайбы? Сөзүн бекем алып туруп, анан кийин балким сизге чейин далай аялдарды алып коюп кете берген бир эркек болушу мүмкүн. Андайлар да толтура. Бул эми миңдеген адам ичинен бир экөө чыгат экен. Болбосо аял кишини эмне кылыш керек? Бул аманат катары сөзсүз түрдө сактай билиш керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, ана ухиббун ниса, мен аял затын жакшы көрөм, сыйлайм деген. Ошо аял затын сыйлап карай ала турган эркекке үйлөнүш керек. Эгерде сыйлап карай албай жана зулумду кыла турган болсо, анда эркектерге үйлөнүү бул арам. Өзүнүн учуру келгенде өтөбүз. Кайсыл учурда арам, кайсыл учурда макруh, кайсыл учурда сүннөт, кайсыл учурда мубах, кайсыл учурда үйлөнүү парз, кайсыл учурда үйлөнүү сүннөт. Булардын өзүнүн этаптары бар.
Кудай буюрса Алла насип кылса атайын тема кылып бул жөнүндө сүйлөп беребиз. Ошондуктан такыр жолобой андай мындай кылып аткан болсо, 4 айдан ашык жүрүп алган болсо, таптакыр жооп бербей аткан болсо, ата-энеси аркылуу байланышып алсаңыз болот. Азыр техниканын өнүккөн заманы, ошолор аркылуу болсо байланышып, же жашынакай жашайлы, же жолубузду бош кой деп айтыш керек болчу. Ошентип айтышыңыз керек. Эгер такыр болбой калса, себеби өзүңүздүн жашынакай, өзүңүз айтканда аймачокто жашынакай балдар кыздарыңыз бар экен. Кийинкиде алдап кетпей турган түгөйүңүздү таап алышыңыз керек болот. Балким мунун да бир себептери бардыр, аны такташ керек. Балким ар кандай Кудай сактасын, курук дооматтан сакта дейт го. Бир зынданга же бир жаладоого кабылып калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн сизге жооп бере албай аткан болушу мүмкүн. Бир так кабарын тактап билип, үйрөнүп, анан кийин жыйынтык чыгарганга аракет кылыш керек. Бул болгон окуя кайсы район экенин айтпай эле коелу, бир райондо болгон окуя. Күйөөсү кетип, Москвага кетип, таптакыр жоголуп кетет. Аялы күтөт жок, коем акыры келип калар деген үмүттө. Аял өзү тырышып, жанталашып, аял кишилер тырышчак болот эмеспи? Үйүн салып, кора жайын оңдоп, коем атаңар келбей калды, жоголду, өлүкпү, тирикпи деп коет го бизде. Өтүп кеткени же тирүү экени белгисиз абалда жок болуп атат да. Кояндан көрө камына берели деп, окаташын тияк биян өз окатыбыз өзү тарталы арабабыз деп, тиричилигин улантып, 8 жыл дегенден анан кайра кайтып келип атпайбы. Көрсө байкуш зынданга түшүп калыптыр. Кабар алган эч ким жок. Же ал жерден чыга албайт, жаладоо менен түшүп калган экен. Анан ошол жерден чыгып, сак саламат аман эсен келди. Кокус турмушка чыгып алганда эмне болот эле? Бар ашматай чыкпак. Сабыр кылды, күттү, жолдошу келип калды. Анысыңар сиздин жолдошуңуз дагы ошондой бир нерселерге кабылып калышы мүмкүн. Ошол жагын чын төгүн териштирип, тактап, анан кийин бир чечимге барганыңыз жакшы болот.